адамдын өмүрү узак болушуна себептердин бири бул кулк мүнөз. Кулк мүнөз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, өмүрдү берекелүү кылат, рызкыны кең кылат, өмүрдү узартат деп айтат. Тоо өзгөрдү десе, жылдыз ишенем, адам өзгөрдү ишенбейм деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисине карама каршы келген нерсе. Менин мүнөзүм ушундай, ушул бойдон өлөм. Адам өзгөрбөйт, болду, калат башында. Өлгөндө гана кетет деген сөз туура эмес. Адам чынчыл болуп аракет кылса, өзгөрөт. Абу Хурайрадан келет. Сол хадистердин бири, илим үйрөнүү менен келет. Жумшактык кылуу менен келет. Ким жакшылыкка умтулса жетет, аны алат. Ким жамандыктан арылам десе, арылат дейт. Ушул хадис далил. Илими жок, баарыбыз эле жахил болуп төрөлгөнбүз. Эч нерсе билбей. Үйрөнбөдүк, колубуздан келиши аз болсо дагы. Ошондой эле жумшак жок, мен корусмун, ушундаймын деген болбойт. Жумшак кыла берсе, адам жумшак болот. Мүнөздү өзүнө калыптандырса болот. Ошондо аят хадистерди үйрөнүп, билип, практика кылып, жакшылыкка умтулган жетет, жамандыктан арылам деген кутулат. Бул далил. Эми адам өзү чынчыл болбосо, умтулбаса, аракет кылбаса, жүрө берет. Мен ушундаймын, ушундай эле болушум керек. Жакшы адам менен жүрүңүз. Ким менен жүрсөңүз ошондой болосуз. Адамдын напсиси мондай ууру болот. Ууру деген сөз кыргызда айтат го, сыныктан башкан бар жугат. Акмак менен жүрсөң, акмак болосуң. Уруу менен жүрсөң, уруу болосуң. Жалганчы менен жүрсөң, жалганчы болосуң. Кандай жаман терс нерсени көрсөң, кейип кекшип жүргөн адам менен жүрсөң, ошондой болуп каласың. Жакшылыкка умтулган жүргөн адамды күндө көрсөң, ошондой жакшылыкка умтулган адам болосуң. Ошон үчүн жашоодо жакшы адамдар менен жүрүүнү чоң бир эреже. Канча деген бул боюнча да хадистер көп. Биз бир эле хадисти келтирдик. Кулк мүнөз жакшы характерде, жакшы жумшак болуу, жакшы мамиледе жүрүү, көкүрөккө кек сактабоо, кең пейилде жүрүү, адамдарга жакшылык кылуу деген. Ушундай мүнөздө жүрүү бул мындайча айтканда мээси да тынч жүрөт, нерв, стресс, жана азыр кандай оорулар чыгып атат. Кайгы, сана, ошо ар кимдеги сөздөрдү анализ кылып, жүрөгүнө сактап, бук болуп, кечире албай, ар кимди кагып, урушуп, талашып жүргөндөр чарчайт жашоосу. Кулк мүнөздө жүргөн адам мындай нерселерден алыс болот. Эми адамды ката кылып алса, заматта ал нерсени унутат дагы, жакшылыгында уланып жүрө берет.